Саламатсыздарбы эл өкүлү, жетекчилер жана бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Майлуу Суу шаарынын тургуну, жергиликтүү кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Токтогулов Дастан. Менде 3 маселе бар да. Биринчи маселе пособие боюнча. Бизде пособие боюнча кайрылып атабыз. 7 баласы бар, үй бүлө батыр эне, күйөөсү эле иштейт, энеси иштебейт да. 9 киши иштейт бир семьяда, 9 киши бар бир семьяда. Бирок атасы 10 000 айлык алат экен. Ар бир кишиге пособияны 1000 сомдон ашса берилбейт деген мыйзам бар экен. Ошол мыйзам боюнча карап койду. 1000 сом. Ал бир үй бүлөгө 10 000 сом айлык алат, бирок жетпей калат экен да ал. Ошол боюнча карап койсуңар. Анан экинчи суроом, Ош Бишкек жолунан кирип кеткен Кыпчак талайынан кирип кетет. 16 километр Майлуу сууга жеткенче Поскайга чейин. Ал Нокен районуна карайт да, жолчу. Жолдор бир чуңкурдан катсаң, 2 чуңкурга түшөсүң да, аябай жаман. Үчүнчү маселем боюнча 12 январда ЧСК киргенбиз, өзүңөр билесиңер, бүткүл дүйнө билет. ЧСК киргенбиз, чрезвычайный ситуацияга. 12 январдан 8 февралга чейин киргенбиз да, почти бир ай маселе боюнчачы. Ал жерде турбалар бардык жердер жарылган, частный үйлөрдө, ишканалардачы. Ошонун ушерпин эсептеп чыккан, бирок ал төлөнүп берилет. Жана айтылып эле кайсыл жактан, кайсыл булактан төлөнүп берилет деген боюнча жок. Ошо боюнча суроо берип койсоңор, жооп берсең, рахмат. Жакында болгон табигат кырсыгы боюнча экен. Үчүнчү сурооңуз. Биринчи сурооңуз пенсия пособие боюнча экен. Экинчи суроо Майлуу Суу шаарына баруучу жолго тиешелүү экен. Ал Майлуу Суу шаарынын жолу, билесиздер. Үчүнчү маселеси баягы табигат кырсыгындагы акча каражаттары. Бул суроо боюнча Мекин Мегакимович, өзүңүз жооп берип коесузбу? Урматтуу Майлуу Суу шаарынын депутаты, чоң рахмат, аябай маанилүү маселени көтөрдүңүз. Майлуу сууда чындап эле аябай оор маселелер көп экен. Кечээ күнү мен көтөрүп чыктым эле. Таза суу эле, таза суу эле билем, мен Аристе иштеп жүрүп, Көгөйдүн жогору жагында эле көпүрө башында жаңы курулган эме бар эле, бирок Союз маалында чоң кутулган, бүтпөй калган. Кышта эмне болгонун да билем, азыр да кандай суу ичип атканыңарды билем да, маселени көтөрдүм. Дагы андан тышкары дагы 2-3 маселе бар экен. Мага кат жүзүндө кайрылышты эле. Именно ошол сиз айткан маселе боюнча мен толук азыр арызыңызды алдым. Кудай буйрса толук изилдеп, борборго барып, жогорку кеңеште сөзсүз түрдө буну аягына чыгарам. Анан кат жүзүндө дагы, анан палатада дагы сизге жообун кайтарам. Рахмат. Рахмат, сурооңуз кабыл алынды. Бул ЧС боюнча да, кагаз боюнчачы, жол маселе боюнча кагаз түрүндө кайрылган жокпуз, жана пособие боюнча. Эске алынат. Рахмат, эске алынат. Эске алынат. Силерде дагы бир маселени жазбай кетипсиз. Силер мурун тоолуу регион болуп эсептелчиңер эле да. Бирок силерде уран ошончо да, уран ошончо. Мен билем, Майлуу суунун эли ошо уран суудан ичип, ошо сууга түшүп ууланып атат. Бирок пособие башка жактар каралган эмес. Мен ал маселе дагы менде бар, отдельно кайрылышка мен сөзсүз мунун аягына чыгарам. Рахмат. Сиздин суроолоруңуз боюнча биздин депутатыбыз бир нече жолу бул маселелерди көтөргөн. Муну азыр дагы кагаз жүзүндө кабыл алды. Бул маселе боюнча эске алынат. Мен да бир жооп берип койсом. Муну азыр сиз жөлөк пул боюнча айттыңыз да. Жөлөк пул боюнча азыр жаңы мыйзам кабыл алынып атат. Өзү негизи туура биз депутаттыкка жана кандидатурабызды койгонубузда эле ушул сиз айтып аткан маселени биз да көтөрүп чыкканбыз. Көтөрүп чыгып тияка барганыбызда биз жыргатып беребиз, жайлай беребиз деп бардык ушул 90 депутаттын бардыгы ошентип барышкан өзүчү. 89 ошентип барган. Андан кийин азыр эми ошол чечилбей турат, но бирок мыйзам жазылып атат азыр. Кудайбек Намазарбаевич деген министрибиз бар. Ошол жаңы мыйзамдарды азыр көтөрүп чыгып атат. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүгү болуп калган болсо, эмнеге жөлөк пул бербеш керек? Бардыгына тегиз беришибиз керек. Биз бардык жөлөк пулдарды, пособияларды бардыгына бирдей беришибиз керек дагы. Кийин талап койгонубузда дагы бирдей талап кабыл алышыбыз керек. Бул деген нерсе кийин армияга дагы бардыгы тегиз барыш керек. Ошондой эле маселелерди чогуу көтөрүп атабыз, Кудай буйрса. И ошонун жакында чечилет. Мыйзам жазылып атат, көрөсүздөр, Кудай буйрса жакында жаңылыктар болот.
Рахмат. Мына Шайырбек Кыдыршаевич абдан жакшы жоопту берип кетти.